башкаруучусу Сыдык 10 жаштагы Намыс Токталиев акыркы 5 жылдан бери спорттун шахмат түрүнө өзгөчө кызыгып, анын эрежелерин мыкты өздөштүргөн. Директүү өспүрүм спорттун шахмат түрү боюнча Азия жана бир катар чоң мелдештерге катышып, алдыңкы орундарды алып келген. Келечекте мыкты шахмат чебери болом деген Намыс жанып келе жаткан Жылдыз 2023 сыйлыгынын ээси болду. Мурда жылы чемпионат Азия коргам Шри-Ланка аяктан билиштирүү боюнча 3-чү месте алгам. Ушул жайында 23 жылы Западный Азия турнири болду. Аяктан рапид түрүнөн болсо 2-чи орунду алдым. Дагы августта Чолпонбаев турниринен 1-чи орунду алдым. Мен да Кыргызстан 4 жолкун чемпионумун. Келечекте гроссмейстер болгум келет. Ал шахматистердин эң кыйындары. Аларда кыргыздардан ал эч ким боло элек. 1-чи болгон деген үмүтүм бар. Кошкор райондук балдар өспүрүмдөр спорт мектебинде Өткөн жыл ичинде өлкө намысын коргоп, желегибизди желбиреткен 40 спортчуга сыйлыктар тапшырылды. Анда жылдын мыкты спортчусу, машыктыруучусу жана алдыңкы спорт мектеби деген аталыштагы бир катар номинацияларда байгелер берилди. Ушул мыктыларды аныктоо максатында Нарын облустук дене тарбия спорт башкармалыгынын буйругу менен атайын 5 адамдан турган комиссия түзүлгөн. Ошол комиссия жылдын 2023 жыл ичинде ар бир спортчунун, ар бир машыктыруучунун, ар бир спорт мектептин жетишкендиктери боюнча кылдат карап чечим чыгарып беришти. Ошол кишилер бүгүн сыйлоо аземде катышууда. машыктыруучусу төш белгиси сыйланат. Мына ушундай ийгилик жараткан спорт чеберлеринин аркасында мыкты машыктыруучу турары талашсыз. Бүгүнкү сыйлоо аземинде Нарыш шаарындагы Сүйүнбек Бекмамбетов атындагы эркин күрөш боюнча адистештирилген спорт мектебинин машыктыруучусу Бошубеков Кубанычбек Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу сыйлыгынын ээси болду. Ал Азия жана дүйнөлүк чемпионаттарга барып өлкөнүн атын чыгарган бир топ спортчуну татыктуу машыктырган. Көптөгөн окуучуларды машыктырып, дүйнөлүк ареналарга чыкканга көмөктөшүп, ошо тарбияладык. Айта кетсек, Акматалиев Эрназар, Алибек Осмонов, Жолошбеков Улук деген окуучуларыбыз бар. Акыркы жылдары дал ушул спортту өнүктүрүүгө карата өзгөчө көңүл бурулуп, шарттары жакшырууда. Өткөн жыл ичинде Теңир Тоо аймагында 5 жаңы спорт объекти салынып, 23 кичи футбол аянтчалары колдонууга берилген. Ал эми быйылкы жылда 10 спорт объектисинин курулуусу күтүлүүдө. Жипара Насырова, Жолдошбек Курманбеков, Нарын жаңылыктары.